Мен 5-ci prezidentni gördüm. 29-cu hökümetni görüp turam uşul zalda. İşte atam. Üçөө менен элдешкес душман оппозицияда жүрүп, мыз алсам дагы квитанциясын алып коюп коем. Эч ким мага тийише албайт. Ошон үчүн коркпойм. 25 жылдан бери Кыргызстандын саясатында жүргөн парламенттин 6 жолку депутаты Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин режимине каршы туруп, 2 жолку революцияга тең активдүү катышкан үлкөн саясатчыны аэропорттон камакка алышты. Манас аэропортунда муну бир эл аралык террористти кылып алып кеткени бизди баарыбызды өкүндүрдү. Мына Өмүрбектин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө, демократияны ушул жерде гүлдөткөнүнө канча иш жасаган биз баарыбыз кадай калып билебиз. Дайыма чындык үчүн күйүп жүргөн адам. Кыргыз бийлигинин оппозиция лидерин камакка алышына сот жообуна тартылган чет элдик жарандын ооздеки көрсөтмөсү негиз болду. Маевскийдин атын уккан эмеспиз. Бирок интернетти баса койсоң эле ошонун аферасы гана чыгып калат экен. Болгондо дагы ушул эл аралык деңгээлде ушундай баягы чоң барып турган шылуун экен. Анан ошону пайдаланып, анан мурдагылардын баарынан эчтеке чыкпай калды эле. Тиги Белизгейтинен да эчтеке чыкпай калды, мародернан да эчтеке чыкпай калды. Кыргызстанда саясатчыларды камакка алыш үчүн кыргыз бийлиги аларды КТР аркылуу биринчи каралап алат. Бул жолу дагы ошондой эле болду. Леонид Маевскийдин профессионалдар тарткан тасмасында светтер жакшы коюлган, үндөр таза жазылган. Бирок Маевский жазып берген көрсөтмөнү ийинине жеткире айтып бере алган эмес. Мисалы, биринчи $300,000 бергем деп жатат. Сомго которгондо ошол убактагы курс менен 15 миллион сом. Кийин $700,000 бергем дейт. Сомго которгондо 35 миллион сомду баштыкка салып туруп, Москвадан келе жаткан бирөөдөн берип жибериптир. Макул, бажыдан $700,000 жашырып өтүп кетти дейли. Бирок ошол учурда мынча суммадагы акчаны баштыкка салып көтөрүп жүрө берчү кырдаал беле деген суроо жаралат. Отдал $300 000. Отдал $300 000. $1 миллион же 50 миллион сом КТР айткандай аз акча эмес. Анан эмнеге мынча суммадагы акчасын алдатып жиберген Маевский 7 жыл бою унчукпай жүрө берди. Анчалык акчага ичи күйгөн неме болсо, жок дегенде 6 ай мурда саясий тиреш башталганда эле чыкмакта. Кылмыш жаза кодексине ылайык пара алган киши да, берген киши да жоопкерчиликке тартылат. 24 KG агенттиги $1 миллион пара бердим деген Маевскийди эмнеге жоопко тартпай жатасыңар деген суроо менен башкы прокуратурага кайрылган. Өмүрбек Текебаевга кылмыш ишин козгогон башкы прокуратура Маевскийге тийиштүү кагаздарды карап жатабыз. Анын үстүнө ал башка өлкөнүн жараны болуп жатат деп жооп бериптир. Өмүрбек Текебаев менен жолугуштум деген маалыматы да чындыкка жатпайт. Өмүрбек Текебаев 2010-жылы июль айында Москвага барган эмес. Демек экөөнүн жолугуп Москванын жол тыгында турганы жалган. Была пробка, и добраться до центра города было достаточно проблематично, и дорога нас заняла там более часа. Все это время мы разговаривали. Маевскийдин көрсөтмөсүндө Дүйшөн Чотоновдун дагы аты аталууда. Ал мени акчаны тездет деп шаштырган дейт. Жогорку кеңеш спикерди шайлап жатканда Өмүрбек Текебаев спикер болот деп менин кабинетиме келип алып майрамдап жаткан. Спикер болбой калганын укканда капа болуп кетип калды дейт. Чоң Москвада Дүйшөн Чотоновго Маевскийдин кабинетинен башка майрамдай турган жер жок калганы дагы күмөндө. Өмүрбек Текебаевга биринчи келип акчамды доолап арыз жазам десем, бизди уят кыла көрбө деп баары жалдырады. Кийинчерээк келсем каматып коем деп коркутту дейт. Биринчи арыз жазам деген адам экинчисинде эмнеге арыз жазган жок. 7 жыл бою ушул нерсенин баардыгын кантип ичине сактап келди. Өмүрбек Текебаевдин кабинетине кирип бара жатсам, телефонду укпаш үчүн катчыга калтыргыла деди дейт. Ак үйгө кирип бара жатканда телефондорду эшик тоскон жоокерлер алып калат. Маевский телефонун 7-кабатка чейин көтөрүп чыгып катчы кызга бере алмак эмес. Маевскийдин көрсөтмөсүн угуп отурсаң, ушул сыяктуу көптөгөн дал келбөөчүлүктөр толтура. Бирок токмогу күчтүү болсо, кийиз казык жерге кирет дегендей жалган көрсөтмөлөр менен кылмыш ишин козгоп, фракция лидерин камап койсо боло турарын биздин бийлик көргөзүп отурат. Эми Маевскийдин Текебаевди күнөөлөп атайын кызматка окуп берген интервьюсуна токтолсок, ал Өмүрбек Текебаев менен бир нече жолу жолукканын жана Текебаев июль айында Москвага келгендигин айтат. В первых числах июля мне позвонил Текебаев
задал вопрос, сказал, что он собирается прилететь в город Москву, не могу ли я его встретить для того, чтобы обсудить этот вопрос в дальнейшем. Я дал согласие, значит, он сказал рейс и дату прилета. Значит, я на своей машине, взяв еще одну машину с охраной, приехал в аэропорт Шереметьево, встретил Текебаева Амурбека. Мы сели ко мне в машину и поехали в центр Москвы. Бирок Өмүрбек Текебаев биринчиден Маевский айткандай, июль айында Москвага барган эмес. Ал 2010-жылы бир жолу сентябрь айында гана расмий сапар менен Россиянын Думасына баргандыгын далилдеген кириш-чыгыш мөөрү басылган паспорту азыр адвокаттардын колунда турат. Экинчиден, алдын ала маалыматтар боюнча Маевский ал убакта Россияда камакта жаткан. Шылуу Маевский интервью берип жатып, атайын даярдалган кагазды окуганын куралсыз көз менен байкаса болот. Амурбек Текебаев и Дюшон Читонов с вопросом рассмотрения мной покупки компании Мегаком. Буга чейин бийлик Өмүрбек Текебаевга каршы бир топ жасалмак кылмыш иштерин ойлоп тапкандыгы белгилүү. Бирок алардан майнап чыкпаган соң акыры ушундай чет элдик шылуундарды пайдаланууга өттү деген пикирин Рита Карасартова билдирет. Билизгейт деген бир программасы кулап калган. Ага бул деген мыйзамга туура келбеген, бирөөлөр жасалма документтерди алып келди деп танылган. Азыр деле биз көрүп атабыз, биз могу сот реформасын сотторго барып жүргөндөчү Нарынбаевдин иши да ошондой болгон. Коркмазов мен мондай акча берем деп ал канча түрмөдө жатты, а кийин бир дагы далили жок. Бул жерден деле отургузуп коюп адамдын мындай күчүн сындырышы керек да. Текебаевга $1 миллион пара бергем деген россиялык бизнесмен Леонид Маевский аралашкан сот иштерин Азаттык жипке тизгендей тизмектеп чыккан. Андагы маалыматка караганда Маевский 1999-2003 жылдары Орус Думасында Коммунисттер партиясынын тизмеси менен депутат болгон. 2003 жылы Омск облусунун губернаторлугуна ат салышкан. Саясий атаандашы облустун ошол кездеги губернатору Леонид Полежаев менен араздашып, ал сотко жетип, Полежаевдин ар намысына шек келтирүү беренеси боюнча айыптуу деп табылган. Сот аны 1 миллион 15 миң рубль төлөөгө милдеттендирген. Интернеттеги маалыматтар боюнча Леонид Маевский 2003 жылы Мегафон мобилдик операторунун 25,1% акциясына ээлик кылган. LV Finance инвестициялык компаниясын сатып алган айтылат. Ушул эле жылы акциялардын сатып алынышына байланыштуу Мегафондун жетекчилигинде жаңжал чыккан. Мегафондун 6,5% акциясына ээлик кылган Бермуд офшорунда катталган IPOs компаниясы LV Finance инвестициялык компаниясын сатып алганы жатканын, акчанын кайсы бир бөлүгүн төлөп да койгонун айтып чыккан. 2004 жылы Женевадагы эл аралык палатанын арбитраждык трибуналы дооматтарды жүйөлүү деген чечим чыгарган. IPOs Леонид Маевский жетектеген LV Finance боюнча арызданып, Орусиялык тартип коргоо органдарына бир канча жолу кайрылган. 2004 жылдын этегинде кылмыш иши козголгон жана компаниянын кеңселерин тинтүү болгон. Леонид Маевский араб өлкөлөрүнүн бирине качып кеткени жазылган, ал Орусияга 2006 жылы кайтып барган. Өзүн кризистик менеджер деп атаган Леонид Маевскийдин ишмердиги тууралуу соңку маалымат 2016 жылдын этегинде чыккан. Анда минералдык суу чыгарган Архыз компаниясын карызы менен сатып алганы көрсөтүлгөн. Бул компания Сбербанкка 1,8 миллиард рубль карыз болуп калганы айтылат. Ал эми 2003 жылы ноябрь айында Леонид Маевский Москвада маалымат жыйын куруп, Коммунисттер фракциясынын депутаты Кравец жана качкын олигарх Борис Березовский менен жолугушканын, Коммунисттер фракциясы Березовскийден эч кандай каржылык жардам албаганын айтып, Маевскийге окшогон аферист менен иштешип, чоң жалгынычтык кетиришкенин билдирип, КПРФ фракциясынан чыгарып жолго салышкан. Муну менен токтолбогон Маевский Эхо Москва радиосуна интервью берип жатып, Яблоко партиясынын чечен кылмыштуу топтору менен байланышы бар деп айыптаган. Мындан соң Яблоко партиясы дагы аны жала жапкандыгы үчүн сотко берген. Кыргыз бийлиги бизнесмен деп мактап жаткан Шылуун Маевский 2011 жылдагы банктагы насыясын ушул кезге чейин төлөй элек. Бул тууралуу маалыматты Россиянын федералдык кызматынын сайтынан деле көрүүгө болот. Леонид Маевскийдин шылуундук тарыхын Россиялык антикоррупциялык фронт аттуу басылмада изилдеп чыккан. Ал видео материал түрүндө интернетке жарыяланган. Леонид Маевский, бывший депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, в настоящее время бизнесмен. Владеет ростовским предприятием по производству керамической плитки.
В 2011 году он получил контроль над предприятием путем закрытия вопроса со стороны силовиков бывшему владельцу предприятия Лазарю Шаулову, который был вынужден после этого покинуть территорию России. Маевский ошондой эле Санкт-Петербург мамлекеттик университетинин глобалдык инфокоммуникациялык байланыштар кафедрасынын профессору, бирок аталган окуу жайдын профессордук окутуучулук курамында анын аты аталбайт. Андрей Турчак, Псков облусунун губернатору, 2012 жылы декабрь айында рейдер атка конгон Маевский менен жолуккан. Ал эми бул Тимур Кибеков, дагы бир профессор, ал бир эле убакта Псков областында прокурор болуп иштейт. Маевский менен Кибеков илимий жактан эле тааныш эмес. Тимур Кибеков көп жыл бою Ростов облусунда прокуратурада иштеген. Алардын ортосунда Михаил Гаунас аттуу ишкерге тиешелүү болгон ишкананы, анын ичинде керамика плиталарын чыгарган Евро керамика ишканаларын басып алуу боюнча тымызы макулдашылган келишим болгон болушу мүмкүн деген маалыматтар бар. Бул максатта 2010 жылы прокуратура Гаунаска карата иш козгоп, 3 жылдык тынымсыз текшерүү акыры Михаил Гаунасты Россиянын аймагынан чыгып кетүүгө мажбур кылган. Маевский менен губернатор Андрей Турчактын жолугушусунан кийин Псков облусунун соту Гаунаска 1 миллиард рубльдан ашык сумманы мойнуна илген чечим чыгарат. Турчак менен Маевский жолугушканга чейин Гаунастын келтирген чыгымынын суммасы 57 миллион рубль болсо, алар жолуккандан кийин ал 1 миллиард 174 миллион рубльга чейин жогорулаган. Псков облусунун мурдагы губернаторлору Михайлов жана Кузнецовдордун тушунда ишкер Гаунаска карата прокуратура тарабынан эч кандай кылмыш иштери козголгон эмес. Ал 13 жыл өткөндөн кийин Турчак губернатор болору менен жоголгон миллиардтарды тапканга болобу деген мыйзамдуу суроо жаралат. Маевский Гаунастын эркиндигинин баасын бычып, аны менен жолугууну пландайт. Алар 2013 жылдын 16 майында Израилдин Тель-Авив шаарындагы ресторандардын биринде жолугушуп, сүйлөшкөнү жазылып алынган белгилүү болгондой, Маевский Гаунаста бизнесин берүүгө макулдатканга аракет кылат. Ты мне продашь пакет. Не врублюсь, я обещаю. Более того, у тебя керамика, да, 100% ты ее владеешь сейчас. Да. На керамике есть проблемы. Понимаешь, да, там налоговые инспекции и так далее, и так далее, и так далее. Я же пришел, говорю, что, Миша, я хочу решить этот вопрос, понимаешь, с тебя там денег нет, я хочу взять там натурой, понимаешь, да. Не хочу, чтобы какие-то переводы были, какие-то там моменты были, какие-то деньги светились. Так, то есть можно, грубо говоря, стоимость керамики денег не будет вообще и так далее. А как ты оценишь свою свободу? За сколько решил? Свобода, вот все, то, что там происходит. Вот странный вопрос. Свободу оцениваешь. Нормально? Вопрос станется отдай все и иди потом, да, свободным человеком. Ал арада интернетке Россия мамлекеттик думасынын депутаты, коммунисттер фракциясынын мүчөсү Александр Алексеевич Кравецтен Маевский жөнүндө интервьюсу жарыяланды. Анда Кравец Маевский андан да жок жерден акча алган деп күнөөлөгөндүгүн, айтор анын алдамчы адам экендигин айткан. Маевский өзүнүн кызыкчылыгы дегенде баарына даяр адам. Мындай учурларда ал үчүн эч бир барьер жок. Бул жолу ал мени байланыш министрлигинин кайсы бир орун басарынан $500 миллион талап кылган деп чыккан. Мен ага эгер тегил акчаларды бербесе, өз талапкерлигимди алам. Мындай болгон учурда Маевский Гостумга экинчи жолу өтүп кетсе, силерге жаман болот дегенмишмин. Ал бул сөздөрүн маалымат жыйынында айткан. Менде ошол жыйындын видеосу бар. А сиз эмнеге сотко берген жоксуз? Бердик. Бирок Москванын прокуратурасы ишти акырын токтотуп койду. Алардын ою боюнча бул жерде жала жок эмиш. Ошондуктан кылмыш жаза иш эмес имиш. Кеп адамдын кадыр баркы жөнүндө болуп жатат. Мен соттон утуп чыкмакмын. Маевский 10 000 рубль төлөп коймок. Анан бүттү. Маевский үчүн бул сумма акча эмес. Ошондуктан ал оозуна келгенди сүйлөп, оюна келгенди кылып жүрөт. Менин байкашымча ал ким менен жакындашпасын баарын сатып кеткен. Шуулданып кетмеси бар. Ал мага бир кезде эң коркконум кембагал болуп калуу деп өзү айткан. Ал эми Өмүрбек Текебаевди камакка алууда негизги доогер болгон Шлуун Маевский УКМКда болгон сурак учурунда каалагандай интернет пайдаланып, чөнтөк телефону менен сүйлөшүп отургандыгын депутаттын жактоочусу билдирген. Айрым укук коргоочулар УКМКнын чет элдик жаранга мындай артыкчылык бериши мыйзамсыз экендигин белгилешти. Эске салсак, убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө бөлүнгөн ыйгарым укуктарга ылайык Өмүрбек Текебаев Мегакомду сатууга укугу дагы жок болчу. Ал 2010 жылы конституциялык реформа үчүн жооп берген. Ал эми экономикалык тармакка Алмазбек Атамбаев жоопкер болгон. Убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү ар ким өзүнүн участогу болду, бөлүндү. Мага ушул сот, прокуратура, тергөө органдары куратор болуш мага бөлүнгөн. Ошолордун ишин координация кылыш. Атамбаевка бүт мисалы экономика жагын, Отунбаева жалпы, Өмүрбек Чиркешев Текебаев конституция менен алек боло турган болуп, ага бир гана министрлик ушул юстиция министрлиги. Калганды ушундай кылып
бөлгөнбүз. Айта кетүүчү жагдай, эгерде бирөөнүн айтканына карап кылмыш иши козголот турган болсо, экс-президенттин айткандары боюнча Атамбаевка дагы иш козголушу керектигин коомчулук айтып чыкты. Анткени буга чейин туңгуч президент Аскар Акаев жазуучуларга деп бөлүнгөн 50 миллион рубльди Алмаз Атамбаев кымырып алган деп айткан тасмасы интернет айдыңын аралап жүргөндүгү белгилүү. А теперь экс-президент Акаев, сидя в Москве, говорит, что Атамбаев 50 миллионов в свое время присвоил и купил завод. Почему ГКНБ сегодня не заводит уголовное дело? Почему не рассматривается в этих программах? Почему избирательно сегодня идет эти процессы? Мына ушул шылуундун ооздеки көрсөтмөсүнүн негизинде бийликтин негизги саясий оппоненти Өмүрбек Текебаев камакка алынды. Бийлик Текебаевди каралоо үчүн буга чейин Абдулла Юсупов, Раушан Рыккунова өңдүү кылмышкерлерди колдонуп келсе, эми жүргөн жерине чөп чыкпаган Маевский деген шылуун адамды колдонууда. Текебаев 25 жылдан бери саясатта жүрүп, Текебаев бир бут кийим сатып алса, ошону квитанциясын сактап жүргөн жигит. Анан 1 миллион доллар алды, анан кийин 45 миллион доллар алды деп, анан айтып атпайбы, 700 миң долларды мен бир адамдан берип жибергем деп. Бул самолеттон, бул кайсы киши ишенет? 70 доллар бериш үчүн кат керек. Аны алган киши ким? Ушуга жөнөкөй адам ишенеби? Бул ошол эменин аферизмдин элди бурмалап, жамандоонун классикалык образы. Биздин укук коргоо органдары ошону пайдаланып атат да. Жыйынтыктап айтканда, Кыргыз бийлигинин Өмүрбек Текебаевди мыйзамсыз камакка алып, күч органдарын оюнчуктай пайдаланып, ойго келбеген иштерди жасап жатышы президентке жана анын командасына абийир алып келбестиги айтылууда. Арестовали не просто лидера оппозиции, задержали ведь лидера фракции, депутата парламента, задержали бывшего спикера парламента, да, Өмүрбека Черкешевича Текебаева, то это значит, что власть показывает. Да с любым из вас мы это то же самое сделаем. Это было с применением большого количества сотрудников правоохранительных органов. То есть для того, чтобы показать власть, показать силу, что есть мы есть сила, вот мы с любым из вас можем сделать то же самое. На самом деле власти открыли ящик Пандоры. Почему ящик Пандоры был открыт? Потому что теперь на основании просто какого-то заявления, неизвестного какого-то лица, можно возбудить уголовное дело и можно спрятать. А его отпустить? Да, тот человек, он будет отпущен, его обласкают власти, да. Но получается, что любого человека просто по какому-то навету, по клевете, по лживому доносу может быть любой человек задержан, тот, кто не понравится, как он выступает. Поэтому то, что сейчас происходит, это показывает, что на календаре у нас не 2017 год. Какой у нас год на календаре? Я думаю, где-то похоже на 1935 год.